Жайында көлгө түшкөндүн пайдаларын билип алыңыздар. Эң алгачкы пайдасы бул стресстен арылтып мээни салдырат. Себеби сиз жаратылыштын койнунда, толкундун үнүндө, таза абада жүргөндө ал жакта мээ салат. Кортизол нормалдашат дагы, сиз стресстен чыгып кетесиз. Ошондой эле көлдү жээктеп баса турган болсоңуз өпкөгө пайдалуу. Себеби көлдүн жээгиндеги абада иондор көп болгондуктан өпкөгө, мээге, иммунитетке, кан айланууга пайдалуу болот. Андан кийинкиси көлгө чаба курганда муундарга, негизи эле жалпы денедеги кан айланууга жакшы жардам берет. Себеби муундарга күч келбестен кыймылдайт дагы, муундардагы оорулар кете баштайт. Жана эскерте кете турган нерсе, кимде грыжа бар болсо же болбосо артрит оорулары барлар өтө көпкө түшүп, муздап калгандан алыс болуш керек. Жана көлгө түшкөндө метаболизм жакшырат. Салмактан арылууга дагы жардам берет. Ошондой эле теридеги бездер жакшы иштеп баштайт. Тери чыгара турган бездер, май бөлүп чыгара турган бездер жакшы иштеп баштайт дагы, териңиз эс алат. Ошондуктан сиздер көлгө түшүңүздөр, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды бекем чыңдаңыздар. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз.